Тоолуу аймактардын, анын ичинде Алай районунун тургундары мал чарбачылыгы менен алектенишет. Экинчи ордо кала болгон Ош шаарында сүттү кайра иштетүүчү ири ишкананын ачылышы жергиликтүү элге көп мүмкүнчүлүк түздү. Ал кыш жай дебей жылы бою сүт сатып алып, сыр, май, кургак сүт жана башка азыктарды өндүрүп турат. 14 кабыл алуучу пункту иштей баштады. Бишкек шаарда сатабыз, Ош шаарында сатабыз. Сыр голландский, основная продукция, сыр голландский и сухое молоко, сливочное масло. Üçü de пока. А потом будем молоко разливать, кефир, сметану. Ишканага өлкө түштүгүндөгү 3 облустун тең фермерлери сүт өткөрүшсө болот. Завод ар күнү 15 тонналык продукцияны иштетүүдө. Бирок кубаттуулугу муну менен чектелбейт. 170 тоннаны иштетүүгө күчү жетет. Ишкананын ачылышына премьер-министр Сооронбай Жээнбеков катышты. Өкмөт башчы жаңы иштеп жаткан завод фермерлерден сүт алып алуусу менен гана эмес, жаңы жумушчу орундарды түзүшү менен да маанилүү экенин белгилейт. Мына кадам жайга чейин баткенге чейин сүттөрү сатып алат. Мына менен биздин айыл чарбаны колдоо, айрыкча айылда жашап аткан элибизди ошол айыл жеринде кармоо, аларга шарт түзүү маселеси мына сүт завод менен чечиле баштайт. Айыл чарбасын, продукцияны сатып алам деп келген бардык ишкерлерге жол ачып, шарт түзүп бергиле бар жерде. Тоскоолук деген болбош керек, урматтуу мына акимдин орун басарларды тейлеген. Урматтуу айыл өкмөттөр, айыл чарбасын сатып алган, айыл чарба продукцияны ташыгандарга бардык жерде көк свет болуш керек, кызыл свет күйбөш керек. Келечекте өндүрүлгөн продукцияны Казакстан менен Орусияга экспорттоо пландалууда. Өкмөттүн экспортты өнүктүрүү максатына ылайык бул багыттагы ишканаларды каржылоо системасын түзүү чечими кабыл алынган. Иш сапардын жүрүшүндө Жээнбеков 120 орундуу бала бакчанын ачылышына да катышты. Өкмөт башчы жергиликтүү элди куттуктап, жалпы өлкө боюнча социалдык объектилерди курууга жана жолдорду оңдоого жумшала турган каражаттар көбөйөрүн билдирди. Белгилей кетсек, Кыргызстанда соңку 5 жылда 833 бала бакча курулган. Менчиктештирилип кеткен мектепке чейинки билим берүү жайларынын 144-ü кайра мамлекеттин эсебине өткөрүлгөн. Иш сапардын алкагында Жээнбеков Өзгөн районундагы 2 мектептин абалы менен да таанышты. Тургундар премьер-министрге мектептин абалы начар экенин айтып, жаңысын салып берүү өтүнүчү менен кайрылышкан. Өкмөт башчы бул маселе каралып, тиешелүү чечим кабыл алынаарын айтты. Калыгул Асанбаев, Диана Мамекова, Тилек Эркин уулу, Коомдук 1 канал.